көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Бүгүн күнгө бейшемби, демек Кыргызстандагы көпчүлүк биздин сүйүктүү көрөрмандар экранга жакын келип бизди күтүп жаткан учуру. Анда сиздердин назарыңыздарда МТС телеканалынын биз жолуктук теледолбоору кайрадан сиздер менен амандашып турган чагы. Амансыздарбы? Албетте, бүгүн алдыңкы 5 минуталарда, сааттарда сиздер менен биргеликте кандай жаңылыктар болду, акыркы жаңылыктарыбыз кайсыл тарабына бурулду чогуу болобуз. Ал эми эсиңиздерге салып өтө турган болсок, акыркы чыгарылышта Даниэль менен Зарипа эки тарапка кетип өз талапкерлерин күтөт экенин кабар берген. Ал эми Альбина менен Бердибектин мамилеси кандай уланып жатат? Кыз жигитке өтөбү же өтпөйбү? Кийинки биздин сурообуз болсо, Гуля менен Эдилбектин таанышуу чайы кандай жыйынтык менен жыйынтыкталды? Да ушул суроолордун алкагында бүгүнкү биздин берүүбүз дагы кызыктарга толтура болгону турат. Андыктан биз баштайбыз, эгер сиздер даяр болсоңуздар. Бакыт издеп, калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Аттокуров Азырет Али, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына номер 10 шайлоо округунан талапкермин. Мен Карагулжар районунун Алайкоо айыл аймагындагы Көөташ айылында төрөлүп өстүм. Учурда мен 37 жаштамын. 3 жогорку билимдин ээсимин. Юрист, экономист жана мамлекеттик кызмат менен кадр саясаты боюнча адисмин. Окууну бүткөндөн баштап мамлекеттик кызматта иштеп келем. Жогорку Кеңеште фракцияда эксперт. Депутаттын консультанты катары иштеп, мыйзам кандай жараларын үйрөндүм. Акыркы 7 жылдан бери эсептөө палатасында эмгектенип, мамлекеттин ар бир тыйынын элдин кызыкчылыгына жумшалышы керек деген принципти карманып келдим. Бул кызматтарда иштеп жүрүп, эр жигит үчүн элдин ишениминен артык эч нерсе жок экенин түшүндүм. Эми топтогон билим тажрыйбама таянып, мындан ары да элге анын өкүлү катары кызмат кылууга бел байладым. Мен эл алдында жоопкерчиликти терең сезем. Жана шайлоочуларым биздин депутат деп сыймыктангыдай иштейм деп убада берем. Мен Аттокуров Азырет Али, бюллетендеги катар номерим 7. Сиздин ишенимиңизге татыктуу болууга даярмын. Адактуу биздин сүйүктүү көрөрман, өзүңүз байкап тургандай, бүгүн мен алып баруучу катары жалгызмын. Демек менин кесиптешим өзүнүн жүйөлүү себептеринен улам чет жакта болуп, бүгүнкү эфирге катыша албай калды. Бирок Кудай насип кылса, ол жолу кайса кийинки эфирлерден дал ушул жерден көрүп каласыздар деп үмүт кылабыз. Ал эми биз болсо бүгүнкү биздин берүүнүн демөөрчүсүнө кайрылгыбыз келип турат. Ушул жылдын 31 декабрына чейин Демирбанк жаңы кардарлар үчүн акцияны баштайт. Мобилдик тиркем аркылуу 0% менен онлайн кредит алууга болот. Арыз берүү процесси бир нече секундту гана алат. Ал эми каражаттар жактырылгандан кийин дароо картага түшөт. Ал үчүн Демирбанк тиркемесин жүктөп алып катталыңыз. Кененирээк маалыматты Демирбанк сайтынан же 2222 номер аркылуу билсеңиз болот. Лицензия бар жана бул мүмкүнчүлүк бир гана Демирбанктын кардарлары үчүн каралган. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченеми өнөктү ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрман, ардактуу калайык калың журтубуз. Сиздер сүйүп көргөн биз
жакшы көргөн долбоорубуздун демөөрчүлөрү күн санап артып бараткандыгы албетте көңүл кубантат. Андыктан азыр сиздердин назарыңыздарга биздин дагы бир демөөрчүлөрдү чакырып алуу алдында турабыз. Алар болсо Intra IT Interactive Академиясынын өкүлдөрү. Брайант мырза Калифорниядан келди. Ал эми жана ошондой эле Самара айым келатат, академиянын негиздөөчүсү. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Welcome to our country. Thank you. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Өтө жаңы жакшы жаңылыктарыбыз менен келдик студияга. Mr. Brian, Say you about can yourself. say Yeah. hello. Hello, my name is Bryant. Assalamu alaikum. I'm glad to meet you all. Today I'm going to talk a little bit about love. It's a very beautiful thing. I have some things that I'd like to share. In my time on this earth, I've learned that two people in love, marriage, they should learn to understand each other and not annoy each other. But the most important thing is communication, and that's what we're talking about today. One of the most easiest ways that people communicate all over the world is through English. And so we're trying to help each other learn English at our Intra IT Interactive Academy, where people can learn English in a conversational way. We have American teachers, native speakers who help you practice your English in conversational ways. Thank you very much. Канча тилди билсең, ошончо адамсың деген сөз бар кыргыздарда. Биздин академияда өз эне тилинде англисче сүйлөгөн американецтер жана Англиядан келген командабыз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана биздин катышуучулар, өзүңүздөр байкап тургандай, биздин бүгүнкү демөөрчү коноктор куру кол келишпептир. Колуңуздан биз сертификатты байкасак болот, э? Тил үйрөнүү жана бири-бирин түшүнүү, деги эле баарлашуу жана сүйүү өтө маанилүү биздин жашообузда. Ошондуктан баардыгыңыздарга бактылуулукту тилеп, жалпы катышуучуларга жана кыргыз элиме биздин Intra IT Interactive Academy'де англис тилин өтө оңой жана эң мыкты деңгээлде үйрөнүү үчүн чакырабыз. Жана өз ыраазычылыгыбызды билдирип, НТС каналына биз сертификатты тапшырып коебуз. Чоң рахмат. Силерге дагы студиябызга келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуздар. Чоң рахмат. Сертификат үчүн өзүнчө рахмат. Thank you very much for certificate. Thank you. Let's go, Brian. Сонун кереметтүү жаңылыгыбыз менен биз баштап алдык. Ал эми менин колумда турган сертификат болсо, биздин өзүбүздүн биз жолуктук теледолбоорунун расмий баракчасында биздин көрөрмандар үчүн ойнотулмакчы. Кандай шарттар менен сиздер бул сертификатты утуп алышыңыздар мүмкүн. Биздин бүгүнкү телеберүүбүздүн эң соңунда күбө боло аласыздар. Чоң рахмат. Ана эмесе биздин бүгүнкү катышуучулардын жаркын маанайын көрүп мен да кубанып турган учурум. Демек, бүгүнкү биздин эфирибиз дагы сиздердин сүйүүңүздөрдү табууга жана ошондой эле кандай максатта келген болсоңуздар, ошол максатыңыздар ишке ашууга болгон дагы бир кадам болот деген ишеним менен биз баштадык. Ардактуу биздин сүйүктүү көрөрман, биздин студиябыздын дагы бир сыйлуу коногу бар. Негизи эле биз жолуктук долбоору кадамы арыштаган сайын биздин долбоор аркылуу баш кошкон жана ошондой эле биздин неберелерибиз дагы көбөйүп аткан учуру бул жаңылыктар албетте сиздерди да бизди да кубантат. Андыктан азыр биз чакыра турган конок дагы сиздердин сүйүктүү уулуңуздарга айланып калган десем жаңылыштык болбос. Шаңдуу кол чабыңыздар менен биздин студияда күйөө балабыз Тилек мырза келатат. Келиңиз, орнуктан орун алып бериңиз. Орундан орун алып бериңиздер.
Тилек мырза кирип келери менен биздин студиябыз жаркырап эле позитивге толгондой болуп кетти. Катышуучулар, андыктан мен учурдан пайдаланып биздин берүүбүздүн ар дайымкы демөөрчүсүнө кайрылып өтөйүн. Эгерде сиздердин дагы ушундай позитивдүү отуруштарыңыздар, жыйналыштар, деги эле дасторкон четинде чогулуу болсо, анда сөзсүз түрдө сиздердин катарыңыздарда чемпион чай дагы болушу шарт. Анткени чемпион чай көп жылдан берки тарыхы бар жана ошондой эле даамы оозуңузда кала тургандай эң сонун мыкты чайлардын катарын толуктайт. Чемпион чай ар дайым. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Кош келдиңиз, Тилек мырза. Кандайсыздар, жакшы жүрөсүздөрбү? Жакшы, Кечээ гана талапкер болуп, биздин босогону аттагандай болуп сезилди эле, бирок убакыт учкан куш, мынтип күйөө бала болуп, балалуу болуп дегендей сонун жаңылыктар менен келип отурасыз. Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Салам жалпы катышуучулар, кандайсыңар? Убакыт учкан куш экен чын эле. Кечээ күнү ойлосок ушу Куттуусу аяга аттандык элек. Бүгүн буюрса мынтип ата болуп отурабыз. Ушул жерде бир шаңдык болчу куттап. Кандай сонун жаңылык? Ошо кыздуу болдук. Бизде эң чоң жаңылык азыр ошол. Кыздуу болдук. Орустар айтып коет го. Если у тебя родился сын, ты стал отцом. Если у тебя родилась дочь, ты стал папочкой дейт го. Папочка болушуңуз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Действительно кыз башкача экен. Кыз мындай өзүнүн кылыгы менен деп коет го. Кичинекей кезден бери эле уже кылыктары чыгып, мындай бир башкача эмоция да. Биздин өзүбүздүн кызыбыз кандай жүрөт, кыз жөөк? Кыз жөөк жакшы жүрөт. Сиз дароо өзүңүздүн кызыңыз жөнүндө баштадыңыз. Дароо өзүмдүн кызым жөнүндө баштап турмун го. Ошо кыз жөөк жакшы, буюрса погодага байланыштуу төрөгөндөн кийин Токтогулга бара алган жок. Үйдө тыңыттык. Азыр болсо жакшы, тыңып калды. Баарыңыздарга салам айтып. Ай, саламат болсун. Буюрса 1 ай 10 күн болдук. Раз кыркы чыгып калган учур турбайбы? Өмүрүн берсин. Кандай сезимдер коштоду жаңы ошол жаңылыкты укканыңызда? Жаңы төрөтканага алып бардык. Төрөтканага алып барганда кыз жөөгүм болсо 2 сутка толготту. 2 сутка толготуп, анан кийин бир кызык окуяны айтып кетип кетейин. Анан кийин мен кесир аба менен төрөбөйм дечи да өзүчө. Анан кийин 2 сутка толготуп эле кыйналды. Түнчүндө чылатпайбы магачы? Каяктасың дейт да. Анан кийин биякта элем эмне болду десем, апам каякта дейт да. Апаңды токмокко кетирип ийгем үйгө, ал үшүп калды биякта тура десем, чакырчы дейт. Эмне аласың апаңды десем, мен кесир аба эле төрөй берейинчи деп. Кыйналып турду. Ушунчалык кыйналды, бирок Кудайга шүгүр өзү төрөдү. Ушу кызымды жарык дүйнөгө алып келди. Мындан чын эмемде кандайча айтсам болот. Эмоция бир башкача болду да. Эмоция бир башкача болду. 2 суткадан кийин эртең мененки саат 11:45-те төрөдү. 11:45-те төрөп, мага чалды сразу эле. Мен төрөдүм, баары жакшы деп. Ошондой эмоция, мындайча айтканда, мындай көзгө жаш келип кетет экен да. Мындай ошол больницадан чыккыча мындай аталык мээримди сезген жокмун да. Анан кийин жана больницада выписка болуп аткан күнү кызымды колго алгандан кийин мен чын эле ата болдумбу деген бир башкача эмоция келди да. Өтө сонун. Сиздин толкундаганыңызды, ошол кезде айтып берип атканыңызды көрүп, биз дагы толкунданып аткан учурубуз. Ылайым эле ушундай учурдан пайдаланып, дал ушундай сиздердин жолуңуздарды жолдойн деп отурган баардык биздин жаштарыбызга, студиядагы сиздерге дагы ушундай сезимдерди сезгенди насип этсин, жана ошондой эле көрүүчүлөрүбүздүн арасынан дагы ушундай бала жытын жыттасак экен деп жүргөн ар бир көрүүчүгө ушундай эмоцияны сезгенди насип этсин. Неберебиздин атын ким койдуңуздар? Неберебиздин кызымдын атын чоң апасы койду, өзүмдүн апам койду, Арузат деп койду. Өтө сонун. Арузат, чоңойгондо көрөсүң, бизи кандай?
Ошо апам барыңыздарга салам айтып иди. Дагы деле барыңыздарды көрөт. Гүлназ менен Канатка салам айтып кой деген. Канат байке жок экен. Сизге салам айт. Саламат болсун. Нөре кут болсун. Кудагый. Катышуучуларыбыздан калоо тилек, суроолор боюнча келсиңиздер. Ассаламу алейкум. Тилек мырза, кош келипсиз. Менин суроом мындай, түнү уктап атасызбы негизи? Кандай болот ата? Айтып кетсеңиз. Түнү негизи азыр уйку жок. Жибек түнү менен уктабайт. Албетте мен жумуштан выходной болгон күнү каралашып жардам берем. Түнү уйку жок бизде. Уйкусу күндүз только азыр. Мындайча айтканда жанагы вампир болуп калат экенсиң да. Ошондой эле болуп коюп жүрөбүз. Саламатсызбы? Гүлназ айым. Ассаламу алейкум, Тилек мырза. Айта кетсем, сизди биринчиден куттуктайм. Бешик боңор бек болсун. Сиз көптөгөн мырзалар мындай кыялына жеттиңер да. Кыялданган кыздуу болдуңар. Бизге да буйруса ошол күн насип этсин. Сизге айта кетерим, суроом бар. Кыздуу болгонго чейин жашооңор кандай болотту? Кыздуу болгондон кийин эмнеге өзгөрдү? Ошону мындай таттуу кылып айтып бересиңерби, что биз дагы ошону сезип, биз дагы балким тезирээк үйлөнүп, биз дагы балким ошо кыздуу болойлу, ошону сезейли да. Кыздуу болгондон кийин, кыздуу болгуча мындай үйдө мерим алсыз болот экен да. Үйдө мындай бир биздин үйдө негизи кичинекей наристе жок да. Мындай ушунчалык суусап калтырып, апам да ушундай суусап калганбы, мындай эме да. Мындай көп эме жок, мындай береке жок сыяктуу болуп, мындай ушундай сезилчи, үй караңгы сыяктуу болуп кичинечи. Бирок кыздуу болгондон кийин баары башкача экен да. Мындай жумуштан келатканда, жумуштан чыгып атканда эле шашып баштайт экенсиң ужечи. Атайын өзүң видео звонок менен чалып, кызымды көргөзүп койчу депчи. Анан кийин жумуштан ушунчалык чарчап келесиң. Мындай негизи биз эркекпиз да, эркектер эшиктин баласы деп коет да. Биз эшиктен эркектер деген жумуштан проблема болот, жумуштан келет, жолдон проблема болобуз. Ошол проблеманын баарын жүктөп келип туруп, үйгө келип туруп, жана кызың азыр менин кызым мындай 1 секундтук күлөт да, мындайчы эле коет да. Азыр мындай азыркы моментте мындай көрүп калды да, көрүп, угуп калды да. Кызым десем, мынтип тыңшап калган маал болуп калды да. Анан кийин кадимкидей кызым десем, мынтип карап, анан кийин уже мамасынын колуна да уктабайт, чоң апасынын колуна да уктабайт. Мен алып алганда уктайт да. Мен алганда уктап, мындай эркелегенсип, деп мындай бир нерселерди айтып бергенсип да, кызым экөөбүз сүйлөшүп, отуруп, көбүнчө кечкисин мен уктатам да. Ай баракелде. Нурсултан мырза. Саламатсызбы? Я. Буюрса, папина дочка болот окшойт, э? Буюрса. Саламатсызбы Гүлназ айым, саламатсызбы Тилек мырза. Кыздуу болуңуз менен куттуктайм. Ошо мен суроом мындай болот эле. Аялыңызга болгон сезимиңиз канчалык өзгөрдү кыздуу болгондон кийин? Кандай болчу, кандай болуп калды жана кандай кеңеш ар күйөөлөргө кандай кеңеш берет элеңиз? Аялыңызга кандай камкорлук көрсөтүш керек төрөгөндөн кийин? Негизи мындай азыр ойлонсом, кыздуу боло элек да, аялымды бир 50% сүйчү экенмин да. 100% ойлочусуз. 100% ойлочумун, бирок 50% сүйчү экенмин да. Бирок мага ушундай супсул болгон кызымды мындайча айтканда мага белек кылып берди да. Бирок мен азыр действительно кыз жибекти 100% сүйөм да. Ай баракелде. Анткени ал менин кызымдын энеси. Ал менин кызымды жарык дүйнөгө алып келип берди. Азыр деген көптөгөн үй бүлөлөр мындайча айтканда балалуу болбой жүрүшөт да, балалуу боло албайчы. Бирок Кудайга шүгүр, Кудай биз менен экен. Бизге сразу ушу арузаттай болгон кызыбызды тартуулады да. Анан кийин көп азыркы жаштарга айта кетет элем да, мындайча эркектергечи. Эркектер деген ор көтөрүмдүү болуш керек, сабырдуу болуш керек. Бизде деле кыз жибек экөөбүздүн ортобузда деле үйдө уруш жаңжал болот. Ал нерсе болбой койбойт да. Ошол кезде эркек көтөрүш керек да.
Анткени деген мисалы үчүн азыр кыз жибек мен 2 күн 3 күн подряд иштеп калам да. Дегенде уже кыз жибек мындай физически дагы, моральный дагы чарчап калат да. Бала менен кечке бала колдон түшпөйт, ыйлайт. Анан кийин мен жумуштан кирип келгенден кийин эми мен жумушта проблемамды билбейт да кыз жибекчи. Анан кийин ошол моментте ал сага айтат да, эй, какта жүрсүң, баланы карашпайсыңбы депчи. Ошол кезде эркек деген, эй, мен жумушта иштеп жүрөм, эмне болду? Мен жумушта проблемамды билбейсиң деген сөздү айтпаш керек да. Айтпаш керек. Эркек деген мисал үчүн деген ата-энебизге көңүл бурабыз, досторубузга көңүл бурабыз, аялыбызга өзүнчө мамиле көңүл бурабыз, бизчи кошуналарыбызга өзүнчө көңүл бурабыз да. Ошон үчүн үй бүлөнүн өзүнчө бир көңүлү бар. Мисал үчүн кызды болдуң, ал мейли айтты, ал деген ачуусун сегали айтып чыгара алат. Мисал үчүн мен апама барып катып айтып чыгара албайт да алчы. Ал мага чыгара алат да, ачуусун мага айтып чыгара алат. Анан кийин мен аны угуп берем, кызымды алып карап коюп жүрөм, ал мага айтып берет, эс алдыңбы дейм, эс алдым дейт, жүрүп чай ичебиз. Көз жашын көрүп суроо бергим келип атат. Кандай эмоциялар болуп атат? Саламатсыздарбы? Эмне себеп болуп атат? Саламатсыз Тилек мырза. Мен просто атам жок чоңойгомда, аябай эрте атаман айрылып калгам. Анан ошого Тилек мырзаны көрүп, кыздын алган сүйүүсүн көрүп, жүрөгүм чыдабай кетти. Анан айтат элем, сиздин кызыңызга аябай повезло. Сизде атасы бар болгонуна, келечекте мындай сыймыктанып айта тургандай болот экен да. Мен ушундай атам бар депчи. Ошо. Мен дагы 4 жашыман бери атасыз өскөм. Мен мисалы үчүн мындайча айтканда атанын тарбиясын көргөн эмесмин да. Атанын тарбиясын көргөн эмесмин. Мен келгенде айткам негизи бул нерсеничи, дагы бир жолу айтып коеюн, бирок мени ушул деңгээлге жеткирген мен апам да. Мага эркектин да тарбиясын, апанын да тарбия, апанын да меримин, атанын да меримин берген мен апам да. Мен кичинекей кезде деген кыздар менен ойноп жүргөндө, мындайча айтканда биздин көчөдө жалаң кыздар болчу да. Карындашым бар, ошонун подружкалары менен ойноп кетчүмүн да. Апам коркчу экен да менденчи, бул кыздеке болуп калат, чоңойсо депчи. Анан кийин апам мени алып барып спортко берип эле, күрөшкө берип эле, эметип берчү да, эркек болушуң керек депчи. Мисалы үчүн азыр мындайча айтканда азыркы апалар андай кыла албайт да. Мен апам действительно, бирок мен апам жакшы жерге алып барды, мен агайым да жакшы болду да. Мен агайым, мен кандай кичинекей кезден мисалы үчүн атасы мээрим да. Апам алып барды да, мени көрдү да. Атам жок экенин билет, агайымчы. Бирок агайым мени деген тренировкадан кийин чыта болуп, эркек мондай болуш керек. Эркек үйгө барганда апаңды сыйла. Апаңа кызмат кыл деп, мен жагы Дуңган өзүнүн агайымчы. Дуңган болсо дагы мага ошол сөздөрдү айтчы да. Баракелде. Сиздин сөздөрүңүз баарын ыйлаттат сымбат. Сиздин энеңизге жана аялыңызга аябай повезло, потому что мен өзүм деле атам жок эле өскөм, анан кийин менин балам да атасы жок өсүп баратат. Ошон үчүн сизди карап аябай сыймыктанып атам да. Ушундай мырзалар бар экенине ишенип атам да. Сиздей болгон мырзалар көп болсун. Ошондой мырзалар бизге туш келсин дейби, кандай айтат. Ошо просто спасибо за то, что существуют такие мужчины, как вы. И все. Ай, баракелде. Альбина, эмне болду эми сизге? Баары көзүнө жаш алып, башкача эмоцияга толгон. Мен да ыйлап эле окшойм, ошондой эле. Саламатсызбы, Гүлнасайым. Саламатсызбы. Папочка алганыңыз менен куттуктайм. Суроолорун даже унутуп калдым го бияктан. Өлө. Сиз эмнеге таасирлендиңиз? Мен айткым келген жок. Тилек мырза, кызыңыз кут болсун. Атынан жарашкан таттуу кыздардан болуп өссүн демекчимин. Сиздин багы бизде айтат го, баардыгы эле боюнда болгондо аял кишинин характери өзгөрүп, каприздерине эркек киши чыдабай калат дейт. Ошол күндөрдөн кантип өттүңүз? Кичине айтып кетсеңиз. Ооба, мына буга чейин эфирде Эсембек байка айтып кеткендей 4 мезгилди бир көргөзөт. Ооба, өтө оор болду. Бир нерсеге талак болсо жакшы экен да. Мындай телефон чукулап баратып, Instagram чукулап баратып, эмне чыкса ошого талак болот да. Анан кийин
көп болду. Банан дейт, түн ичинде да, именно түнкүсүн. Анан кийин барып жабылганда. Кыш маал болуп калды да, кыш мезгили болуп калды да. Анан кийин мен гамбургер жегим келип атат дейт. Анан кийин түнкү саат 2. Бизде гамбургер жасап алган жерлер бир деле жабылып калат Токмокточу. Магазинден алып келип берейин, народныйдан болобу, народныйдыкы жанагы пакеттикти болот го. Десем, жок дейт. Мага деген жанагындай ызылып базылган корочкасы менен жегим келип атат дейт да. Анан макулдуу болуп чыктым мен. Чыгып бардым, как раз бирөө жабылайын деп отур. Бактыма жарашачы. Анан кирип алып, аны алып келип бердим. Аны 2 тиштеп туруп коюп койду. Бир күн өттү, ровно бир күн өттү, терезеге коюп койгон. Анан кийин бул чирип кетет, мен жеп чытайын деп эле. Ал эле жеп койгом да. Жарым сааттан кийин келип туруп эле, макта турган гамбургерим кана дейт. Ал гамбургерин бир сутка болду турганына мен жеп койдум. Азыр кааласаң жаңысын алып келип берейин десем, жок, мен именно ошол гамбургерди жөнөттүм дейт. Ошондой кызыктуучулар болду. Кышында арбуз жейм деди. Арбуз жейм деди, арбуз кышында табыш өтө кыйын экен, таба албай койдук. Ыйлады? Ыйлайт экен кадимкидей. Именно төрөөрдүн алдындачы, төрөөрдүн алдында меники жумушмон эме болуп калды да, выходной жок күндөр болуп калып атты да. Анан кийин чалат магачы, арбуз алып келип берчи депчи, мен жумуштун проблемасы менен чыгып эле, унутуп калам, үйгө барып эле жатып калам. Анан кийин мен арбуз жесем төрөчүдөй болуп атам деп эле ойлонуп калды да. Анан кийин месса деп 3 арбуз алып келип бердим. Жечи депчи. Анан кийин арбузду алып ушундай жеди да. Анан кийин үйдө пранк тартып жүргөн апамачы. Мен төрөп атам дегенсипчи. Анан кийин эле ошол күнү эле ичим бир башкача болот деп эле. Больницага жүрчү, больницага барып эле ушунда эле Бишкекке деди, сразу Токмоктон алып барсак. Анан кийин туруп Токмоктон алып жатып, ушинтип калдык, пранк тартып отуруп. Айтпадым, арбуз жесем эле төрөйм дедим. Баракелде. Сиз атайын видео алып келген турбайсызбы бизге? Ошол видеого көңүл бөлбөйлү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Аттокуров Азырет Али, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына номер 10 шайлоо округунан талапкермин. Мен Каракулжа районунун Алайкуу айыл аймагындагы Көөташ айылында төрөлүп өстүм. Учурда мен 37 жаштамын. 3 жогорку билимдин ээсимин. Юрист, экономист жана мамлекеттик кызмат менен кадр саясаты боюнча адисмин. Окууну бүткөндөн баштап мамлекеттик кызматта иштеп келем. Жогорку Кеңеште фракцияда эксперт. Депутаттын консультанты катары иштеп, мыйзам кандай жараларын үйрөндүм. Акыркы 7 жылдан бери эсептөө палатасында эмгектенип, мамлекеттин ар бир тыйынын элдин кызыкчылыгына жумшалышы керек деген принципти карманып келдим. Бул кызматтарда иштеп жүрүп, эр жигит үчүн элдин ишениминен артык эч нерсе жок экенин түшүндүм. Эми топтогон билим тажрыйбама таянып, мындан ары да элге анын өкүлү катары кызмат кылууга бел байладым. Мен эл алдында жоопкерчиликти терең сезем. Жана шайлоочуларым биздин депутат деп сыймыктангыдай иштейм деп убада берем. Мен Аттокуров Азырет Али, бюллетендеги катар номерим 7. Сиздин ишенимиңизге татыктуу болууга даярмын. Кызым менин кичинекей Хамбикем, жаратканымдын эң кымбат белеги болдуң сен. Берекем менен билесиңби? Сен төрөгөн күнү мен аябай өзгөрдүм. Табиятымда жок жылуулук, аталык мээрим бар экен, мен сен аркылуу сездим. Ата кеңди жер каратпа, апа кеңди жол каратпа, тумар туткан алтын кызым, тилегим оң тарапта. Кызытайым, 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 күнүм айым, кызытайым, кызытайым, эркелеген кызытай. Алла берген алтын кызым, атасына жакын кызым, кем болбогун эч нерседен, келечеги жаркын кызым. Кызытайым,
қызытайым, қызытайым, күнім айым, қызытайым, қызытайым, еркелеген қызытай. Керемет, қандай сонун көрүнүш. Ушул жерден бир кыстырма айтып өткүм келди да. Азыр кандай сонун, мына кыздарыбыздын баардыгы дээрлик бар эле көзүнө жаш айланып, сонун эмоцияга чулган аткан учуру качандыр бир кезде элестетиңиздер, ар бириңиздер төрөлгөн учурда ата энеңиздер ушундай кубанган, ушундай эмоцияларга балкыган учуру болгондо, ошон үчүн жалпы ушундай аталардын, апалардын урматына бир шаңды кол чап коюңуздарчы. Бека. Саламатсыздарбы? Мен бул видеону көрүп аябай толкунданып кеттим. Өзүмдүн бере турган суроомду дагы жоготуйдум десем болот. Себеби мен дагы негизи максат коем да, үй бүлө курганда эң биринчи кыздуу болом, кыздуу болсом экен деген болот. Андыктан бизге да жугуштуу болсун бул. Экинчиден бешик боңуз бек болсун, ошол кызыбыздын өмүрү узун болсун, кыргызымдын керегине жарагандай улуу кыздардан болсун демекчибиз. Анан мен негизи ата эне жөнүндө суроо берейин дедим эле, бирок тилекке каршы кээ бир суроолорго уже жооп алып калдык. Болгон айтайын дегеним, ата болгондон кийин анан ата эне мээримин түшүнөт экенбиз. Негизи ага чейин балалык кылып коюшубуз мүмкүн. Бир суроом бар, 2 күн толготтук деп калдыңыз. Ошондо кандай сезим болот экен? Мисалы, кээ бирлер айтат да, эркектер түшүнбөйт, эркектер көтпөйт дейт. Сизде ошондо кандай учур болду эле? Балким ошол толготту сиз дагы көтөрө алдыңыз. Мен негизи ошо жибек төрөрдүн алдында өзүм автоунаамды сатып ийген болчумун. Анан кийин автоунасы жок эме менен келдик да, бирөө менен келгенбиз биякачы, Бишкеккечи, Токмоктон Бишкекке бирөөнүн машинасы менен келгенбиз. Анан кийин негизи роддомдо врачты эшикке чакырып сүйлөшүү өтө кыйын нерсе экен азыр. Чын. Мага жибек чалып атты да, мен полго жатып калдым, белим ооруат депчи. Анан кийин бер жактан мен жибекке өзүмдүн слабый жагымды билгискен жоктум. Аны менен да акалай окол ойлосом, жибек огушуп битер болмок да. Мен ошол кезде жибекти мындайча айтканда алдадым да, жибек, сен күчтүүсүң жаным. Сен деген баарын көтөрөсүң. Мен сен мененмин, мен сенин жаныңдамын. Десем, сен менин жаныма кирип, белиме массаж жасап берип турчу деп атты да. Мен ошондой кирейин дедим да, мен уже аягында чыдабай калдым. Мен жанагы врачты чакырып отупчу. Тияктан айтам, 3-чү род залдан мага чакырып берип болочу десем, эч ким бизди чакырып бербейт экен. Мен уже аягында эшигин ачып эле кирдим да. Кирип баратсам, мен токтотуп калышты, сага болбойт киргенге депчи. Анда тияқта аялым жатат, аялым нормально карап койгула десем, анан кийин врачты чакырып беришти, врач менен сүйлөштүк. Ушундай карап коюңуз, чече жакшылап, пожалуйста деп сурандым да өзүмчү. Сурангандан кийин анан кийин барып белине массаж жасап берип, суу берип, акырын мындай эметишиптир да. Экинчи роддомдун жалпы медайымдарына чоң рахмат. Ушу кызымды жарыктуу алып келип беришти. Саламатсызбы? Кушпоңуз бек болсун. Ошо мен билишим боюнча сиз кайсы бир спорт түрү боюнча эмесиз, бокс, Бокс. Ушундай. Карап сырттан менде эч кандай суроом жок. Тек гана бактылуулук, ошо кызыңыз өмүр менен берген болсун. Эрезеге жеткирип сиз да узатыңыз, ошого насип кылсын. Ошол менде эч кандай суроом жок. Рахмат. Калуу тилек. Калуу тилекпи? Саламатсызбы, Тилек мырза. Бешик боңуз бек болсун, арызаттын ден соолугу чың болуп, узун өмүр сүрсүн, ыймандуу кыздардан болсун. Мен сизге суроом, сиз арузатты жуунтушуп атасызбы, кийинки памперстерин алмаштырганга көнүп калдыңызбы, үйрөнүп калдыңызбы? Башында апам экөө жуунтчу. Апам жумушта болгондо жибек экөөбүз жуунтуп атабыз. Мындайча айтканда бир акыркы 15 күн болду, мындай бодро смело колго кармап калганбачы. Коркуп аттыңызбы чейин? Коркуп аттым да, мындай кичинекей баланы колго алышта, кичинекей бала суу болот го. Колго алып, азыр толук кандуу памперсин алмаштырам. Чечип койсо тазалайм. Сонун, Тилек мырза, ушундай сонун биздин студиябызды шаңга бөлүп келгениңизге рахмат. Биздин кызыбызга, неберебизге салам айта барыңыз. Анан ушундай сизден үлгү алган, сиздердин үй бүлөңүздөрдөн үлгү алган эң мыкты үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктап жүрө бериңиздер мындан ары дагы. Анан биздин ушул жаштарыбызга жумуштуу болсун. Биз болсо сизди куру кол кетирбейбиз.
Кел деп. Кандай экен, жактыбы? Атайын биздин ар дайымкы көрүүчүбүз деп койсок болот. Светлячок дүкөнүнөн атайын сиздер үчүн ушундай Арузатка арнаган белегибиз бар. Кабыл алып коюңуз. Рахмат. Чоң рахмат. Биздин студиябыздын эшиги ар дайым ачык. Ушундай жакшы кабарлар менен келип турганды жараткан насip этсин. Салам айта барыңыз. Макул, биздин өрөбүздү өп коебуз, сүйүп коебуз, Рахмат чоң. Мелиңизден. Рахмат. Саңдуу болсоңуз. Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрман, негизи сиздер да байкасаңыздар керек, катышуучулар байкаса керек. Кадат мырза жокто ушундай добрый эфир болот, Тамаша өтүп коелу. Эртерээк келсин, Азыр болсо биз бул жака биздин босогобузду талапкер болуп аттап келген Эду мырза менен Гуляны чакырып алсак, келиңиздер. Келиңиздер. Кош келдиңиздер. Кандай жаңылык болду? Кантип атасыздар экөөңүздөр? Бир жумалуу убакытта кандай жыйынтыктар болду? Канча жолу чай ичтиңиздер? Жакындан жолуктуңуздар, сейилдедиңиздер? Биринчиден жооп берсиң. Саламатсыздарбы, кандайсыз Гүлназ эже, Гүлназ айым, катышуучулар баарыңыздарга жалпы салам. Биздин бул жумабыз мурдакы Эду мырза мурдакы жума келгенде Канат мырза жакшылап өзүңүздү көрсөтүңүз, бир эмес көп жолу чайга чыгыңыз деп аябай мотивациядан берип ушинтип кетирген. Анан ооба эң төмөн окуйм, наоборот аябай жакшы кылып аракет кылам деп ушундай болгон. Анан биз күттүм мырзаны, күттүм. Анан чайга биз жаңы эле эфирдин алдында чыгып келдик. Бир жуманын ичинде бир эле жолу. Бир жуманын ичинде эфирдин алдында чыгып келдик. Ушундай бизде болуп калды. Анда микрофонду дароо узаталы, укалы. Талтап кетейин, ошо аябай эле убакыт ошо негизи тар болуп калды бир жуманын ичинде, эмнегедир ушу батылып өтүп кетти да. Бир жума тар болуп калдыбы? Тар болуп калды окшойт, батылып өтүп кетти да, көз ачпаганчак деле. Меникинен ошо жуманын башында менин убактым болбой калды, тилекке каршы жумуштан такыр. Анан Гүлайымдык болсо ошо жуманын аягы такыр убактысы болбой калды, экөөсү келише албай калдык. Анан бат-баттан ошо азыр чай ичип келели, сүйлөшүп кайтабы деп ошо отуруп сүйлөшүп келдик. Аябай жакшы сөздөр болду, жакшы сүйлөштүк. Негизи кечиресиз, шаардын ичинде эле болдуңуздарбы? Ооба, шаардын ичинде. Чалып, жазып турдуңузбу? Чалып, жазып сүйлөшүп аттык. Бирок чалып жазганда такыр кол бошобой калат экен. Убактысы да тар болуп өткөн, аябай кыжылат кылып да колун кармаган жокмун. Жазып кояттым, жазганда жооп бергенде кайра жазып кояттым ошо. Жолугушууга чакырган жоксуз бирок. Жолугушууга чакырдым, чакырып өткөндө ошо убактысы туура келбей атты такыр. Кандай болуп калды Гүля? Чакырса сиздин убактыңыз, бош убактыңыз болбой атты. Убакыт бөлбөдүңүзбү? Мындай болду да, биз эфирден чыктык. Эфирден чыккандан кийин эле эртеси күнү ошентип эфирди көрдүңбү, жакшы болупту баары дегенде мындай кандайсың, мен мынакей ошо талапкерим деп аңгини жакшы деп мындай биринчи эң жазыштык. Жазышып эле анан кийин мен деген сразу эле ойлодум да, мисалы үчүн мурдакысында деген сразу эле мынтип чакырышат да, давай бул күнү жолугак, тиги күнү жолугак деп. Бул мырзадан андай болгон жок. Анан кийин хорошо деп бирок тең күтүп аттым. Анан кийин 2-3 күндөн кийин мынтип жазбай аттык. Анан кийин 2-3 күндөн кийин эме деп жазды да. Эми кандайсың, эмне кылып атасың деп эле ошентип анан эме дейт. Мен жумушума өтүп келди, 1 саат бошмун. Жумушума өттү, ошентип айтты. Мен жумушума эртесиби? Шоп айттыңыз да ошентип. Эме дейт. Мен жумушума келбейсиңби? 1 саат сүйлөшкөнчө как раз бошмун 1 саат деди. Ан деген. Кыйын чыгып турбу күйөө бала? Тың чыкты. Ыңгайлуу жерге чакырып. Ошондой азыр айтпай атпайын, эми өзүм берсем. Ошондой болду. Анан кийин эми албетте мындай бирде айымга андай нерсе болбойт го дейм. Мен мисалы үчүн тааныбаган мырза болсо, тааныбаган мырзага мен кантип жумушуна бармак элем. Ошондуктан мен
барган жокмун. Анан кийин ошентип анан бир күн эфирге бир күн калганда Эду мырза ошентип келем жолугалы бошой алам деген сыяктуу кылдың элең го, жолугалы эртең эфирден эмне деп жооп беребиз, же болбосо мен эфирден ыргып кетпейин деген да сөздөр болду. Анан кийин мен таң калып эле анан кийин мен мындай түшүнбөй калдым да, мырзанын чыныгы ниети кандай экен, чындап уже түшүнбөй калдым да. Эфирге келдиби же сизге келдиби деп, чындап түшүнбөй калдым. Өзүнө да суроо бергим келип жатат. Ошо болгону ошондой болду. Анан кийин аябай мындай түшүнүксүз да, мен үчүн түшүнүксүз болуп калды. Ошо. Негизи Эду мырза чында эле кыз жигит мамилесине өтүп, анан кандайдыр бир деңгээлге жеткенден кийин анан жумушуңузга чакырсаңыз туура эле түшүнүп, кыздар бармактан анан сиздер жаңы таанышуу учурундасыздар да. Анан атайын убакыт бөлүп бир жерди белгилеп, анан жолугушууга чакырсаңыз, мындай сый урмат көргөзгөн болмоксуз да. Эмнеге андай болду? Андай деле жаман ой деле жок болчу. Муну айттым ошо, эгер бош болсоң келбейсиңби, чай ичип отуруп, кайта 1-2 саат болсо да сүйлөшүп, жакындашып, таанышып алалы депчи. Андан кийин ошо экөөбүз бош болгондо балким ошо да өзүнчө да башка жерге барып отуруп, негизи башка жерге чакырып, ошо отуруп тамактанып эле сүйлөшөлү дейм. Анан просто мен да ошо жумушта болуп калгандыктан анан балдар да кичине көбүрөөк болуп калды ошосу менде да анан. Бирок жумуштан чыга албайм да, такыр кетишпейт да оңой мен да анан. Ошо 1 саатта болсо кайта келсең отуруп сүйлөшүп, таанышып, бири-бирибиз менен жакындашып, сырдашсак, мен өзүм да көрсөтсөмбү деген ой бар болчу. Анан ошондон кийин эле такыр эле ошо жашып сүйлөшкөндөн эле убактысыз болбой калды, ошо келише албай эле тура эмес болду. Анан аябай деле кыжаат болуп, кайра эле жазгылап, аябай басынткым келген жок. Өзүм да күтүп аттым, ошо жазганда ошо качан жооп берет деп, жооп бергенде кайра жооп берип аттым. Ошо. Сен айткан боюнча анда ойлондум, ошондо ойлоп калат го депчи ошо. Мага шанс берсең жакшы болмок, дагы бир негизи колдон келсе. Анан өзүмдү көрсөтө алган жокмун такыр. Жашканда да мындай дос катарда аябай сүйлөшө алган жокпуз, сырдаша алган жокпуз. Өзүмдү такыр эле көрсөтө албай калдым да. Анан ошо монустан мындан шанс берсең бир дагы ошо чайга чыгып, жакшы отуруп сүйлөшүп, мындан дагы чайга чыгып отуруп келген сүйлөшкөнүбүз да аябай жакшы болду, сүйлөгөнүбүз жакты. Гүлназай. Жөнөкөй мындай жеңил болду окшойт да сүйлөшкөнүбүз аябай бири-бирибиздин. Азыр жообун аягында угалы, Айзат. Саламатсызбы, кандайсыздар? Кандайсыз Гүлназайым? Өткөнкү эфирде мен да келе албай калгам. Тилекке каршы жумуштарым болуп, биринчи жолу көрүп атам бияк талапкер мырзаны. Сиз кандай жагыңыздан өзүңүздү көрсөткөнү келдиңиз? Негизи, мындай конкретно айтсаңыз. Себеп дегенде, бул жака биз 2-3 айга келебиз да. Анан убакыт бизде тар. Эгер чын эле Гуляны жакшы көрүп келген болсоңуз, ниетиңиз үйлөнгөнгө чейин кете турган болсо, анда сиз ошол күндүн эртеси эле чакырмаксыз. Кандай мындай сүйлөп атканда делечи мындай кичине ушу балдаргачы жаман ушу жоопкерчилигиңер жоктугуначы ушунчалык бир такыр уже сүйлөгүм келбей калды эфирдечи, если честно. Мындай эме кылгылачы, кыздарга келип атканда ойлонуп, мен конкретно эле азыр байкап атам то, что сиз баягы өзүңүздү көрсөтүп хайп кармаган үчүн келдиңиз деп. Себеп дегенде Гуля башынан бери баягы активный болуп көрсөтүп атпайбы өзүнчө? Значит, ушу кызга барсам мен хайпты нормальный алам деп келгениңиз мындай ачык айкын эле билинип калды. Жооп бересизби? Жооп берем. Саламатсызбы? Дайбиржан, рахмат. Жакшы суроого. Аргимдин ою ар кандай, баарынын оюн эмете албайсың. Или эки бөлүнөт дегенде, бирөөсү колдосо, бирөөсү колдобойт, хейтерлер да бар дегенде. Хайп үчүн деле аябай көрбөй элемин өзүмдү. Хайп кармаганда мен да Instagram көргөн эмесмин, Гүлянкын кирип караган эмесмин. Анан өзүм да ошо сообщение жаздым, подписчиктердин арасында уруска деле болуп калып турбаймын депчи. Анан ошондой эле болуп калдым, көргөн эмесмин, билген эмесмин. Азыр жакшы эле ниет менен келдим, түз эле. Жаман ой жок. Жок. Сизге бир жума жакшы турмуш ушундай экен да, сен ойлогондой болбойт экен да эч качан. Сиз мындай болбойсузбу? Эртеңки күндө ойлоп эмете алсам, уже мындай башкача болуп кетип атат да, мисалчы. Суроо берсем болобу? Болот. Сиздикин уктум. Мисалы мындай болуп атпайбы? Бир жума, целый бир жума деген эмне деген бир жумада жок эле дегенде 2 жолу жолуксаңар, бири-бириңерди моундай билип алмаксыңар да. Башында кызга кичине аракет кылып коюп, кызды сүйдүртүп алгандан кийин андан кичине, бул мен ишенем Гуляга деп мындай аракетиңизди кичине мындай жайлатсаңыз болот да. Башында жетиш керек да кызга. Мен ошентип ойлоп атам да, Гуля башында бияка эфирге келгенде көргөндөн кийин жакпай калдыбы сизге? Жакпай калса айтыңыз да, анан көрөйүн, анан дальше мынтейин тигинтейин деп убакытты созбой. Гуляга дагычы талапкер келиш керек. Может, ортодо катышуучу балдардан да жактыргандары бар. Мындай убакытты жөн эле созбоңуз деп айтат элем да. Рахмат. Саламатсызбы? Эду мырза, Гуляйым. Сиз аябай чечкинсиз болуп атасыз да. Мындай айтканда, сиз ушинтип жүргүчө Гуляйымды биздин катышуучулар алып кетет.
ошондой да бар да. Ошон үчүн кичине чечкиндүү болуп мындай биякта мындай жумуш болду, убакыт болгон жок деген оправданиялер болбойт да, не работают. Анткени мисалы үчүн менин балам бар, менин деле жумушум бар, бирок биякта отурам го, чайга деле чакырганда чыгып жүрөбүз. Сиз ушундай келип алып прошлый эфирде сиз келип тим эле жүрөгүн алып алам, урдуп алам, тим эле баарын жасайм дегенсиз. Анан кийин ушул бир жуманын ичинде бир да убакыт таппаптырсыңар да Гүлайымга. Сиз ушинтип жүргүчө кыздын да убактын алып атасыз, өзүңүздүкүн да алып атасыз. Анан кийин жөн эле чечкинсиз болуп элдин көзүнө көрүнүп атасыз да. Ошо. Мен толуктап кетсем болобу, суроо берилген жок. Себеби айтайын дегеним, баягы эфирде аргымаган алкынтып Азамат келген да. Анда башка бала болчу. Азыр уже башка баланы көрүп атабыз. Айтайын дегеним, ошондо да суроо берилген да. Бул искусствонун адамы, тойлорго чыгат, жана башкалар бар дегенде айткан. Мен бардык жеринде чогуу барам, даярмын деп айткансыңар, туурабы? Туура. Азыркы кылып аткан жумушуңар каршы ошол жанага айткан сөзүңүзгө каршы чыгып атат. Экинчиден, анан жанагы эфирден ыргып кетпейин деген сөзүңүздү кандай түшүнсө болот? Эфир жаап калдыбы сизге Гүлага караганда? Жок, Гүлага жактым да, анан ошо бирөөнүкүн көрүп калдым, ошо. Гүлага жактым дейсизби? Гүлага жакты мага. Ошентсеңиз. Айта бериңиз. Буга чейинкисинин бир видеону көрдүм, ошо коштошуп кетип аткан мага жакпай калды. Коштошуп узатып ийгенчи, анан ошодо эметип бир ысты болуп кеттим окшойт. Анан Гүлам менде аябай такыр сүйлөшө албай эметкенден анан ошо ойлодум, сразу эле кетип окшойм депчи. Анан ошон үчүн мүмкүнчүлүк сурап атам да. Коштошо албай дейсизби? Кайсы моментте айтып атасыз? Түшүнгөн жокмун. Башка талапкерлер келип анан айтып аттым да, коштошуп кетип атканчы, мисалы анан өзүмө да ошондой сыяктуу мен ошо өзүмдү көрсөтө албай калдым. Анан ошо ойлодум да, мен сразу ыргыйт окшойм, кетип окшойм депчи. Анан ошо мен сенден сураттым ошо. Мынакей сизге мындай айтайын. Сизге ошол эфир важныйракпычы? Мен сизди кандай ыргып кетсеңиз да, ыргыбасаңыз да, сизге боло турган менин мнением важныйракпы? Ошо мнение важный болгон үчүн сурагам да. Эгерде сизге ошондой болсо, сиз деген мен өзүм сизге башында эле заранее айттым. Мен да атайын монтип, жок мен бошобойм, жок кечирип коюңуз, бошобойм деген нерсе кылган жокмун. Мен айттым, мен жумушум ошондой, өзүңүз деле билип атсаңыз керек. Мен деген башы бош элемин. Мен жуманын аягы, сиз качан десеңиз ошондо, мен жуманын аягы, мен чындап жумуштарым чыгып калышы мүмкүн, съемкаларым болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан, если что деп мынтип 2-3 жолу айттым. Ошентсем биринчисинде жумушуна чакырды, ошентип 1 саат бошмун, жумушума эметсең өт да деп сүйлөшкөнчө депчи. Анан кийин айымдарга мындай неприятный болсо, эң биринчи чайга чакырып аткандан кийин, жолугушуу болуп аткандан кийин эми мындай келе кал да деген. Келе кал, келсең кел деген сыяктуу эле ушундай кабыл алдым да мен. Анан кийин деп мынтип ладно деп ушинтип койдум. Анан кийин бирок албетте барган жокмун. Жана айт. Ошо анан кийин чынында аябай жакшы мырза көрүнгөн да, мындай ачык мүнөз. Мырзалардын оюн угуп алчы. Эду мырза, саламатсызбы Гүлназайым? Менин оюмча бул мырза мындай шултоо айткандай эле көрүнүп жатат мага. Бир жума деген жакшы эле убакыт. Анан кантип бир аз жарым саат убактыңызды бөлө алган жоксуз. Себеби анан Гүлайым деле сизге навстречу барып чайга чыгууга макул болду. НТС бияктан сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип жатат сизге. Анан ошону колдонсоңуз болмок. Жашыңыз деле 30га чыгып калыптыр, бирок такыр жоопкерчиликсиздей көрүнүп атасыз да магачы. Анан чынын айтайын, экөөңүздөрдү вообще мындай жуп катары көрө албай атам. Мени ойлобоңуздар, кызганып атат деп. Мен бул жеке оюм. Негизи ооба эфирден мен сиз келген эфирде жок болчумун, бирок сырттан көрдүм. Чын эле мындай аябай жоопкерчилиги чоң мырзадай болуп келдиңиз да. Бирок ошондой эле сезилип атасыз мага дагы деле. Болгону сизде мындай калоо кетип калгандайбы, мындай Гүлага болгончу бир нерсени айтпай аткандай болуп атасыз. Ошондой сезилип жатат да. Жоопкерчилик деле бар, өзүңүздө калоо болсо, бардык максатты аягына чейин жеткире тургандай мырзадай болуп көрүнүп турасыз. Болгону калооңуз гана жок болуп кеткен сыяктуу болуп сезилип атат да. Мага да ушундай да, Гүлназайымдай сыртынан аябай чындап
сыртынан чындап мындай аябай чечкиндүү мындай аябай мындай жакшы мырза, жакшы инсан деп сезилип атат. Ошондой эле инсан деп эле билем да бул мырзаны. Бирок балким мен жакпай калгандырмын, же болбосо ошо прям 100% аракетин жасай турган кыз балким мен эмесмин. Ошондуктан мен бир аз мындай деп мындай жаман болуп калдым да, ошентип жумушума келе кал, же болбосо аны ошондой эфирге бир күн калганда ошентип андай эртең эмне дейбиз, аны эфирден ыргып кетсемчи, анан кийин боло эми типа жолугалык да сүйлөшөлү да деп ошентип мени эметип баштадан кийин мен эме болуп калдым, жам болуп калдым. Бирок кандай болсо дагы эфирдин эрежеси бар. Чайга албетте талапкерди сыйлаганым үчүн макул деп бүгүн ошо эфирдин алдында эртерээк жолугуп экөөбүз чай ичип, экөөбүз да болбой эле акыркы болсо дагы кандай болсо балким мнениябыз алмашып калат, ой эметибиз өзгөрүп калат деп чайга азыр чыгып келдик эфирге. Анткени бул жактын эң биринчи эрежесин сыйлайм, жана келген талапкерди да сыйлайм. Жөн эле жок сүйлөшпөй кетире берсин деген дагы туура эмес, бирок ошондой болгондо да сүйлөштүк. Ооба, мамилеге олуттуу эмес мамиле кылгандай болуп. Мамилени эчтейсиңби? Ошого олуттуу эмес мамиле кылгандай болуп калдыңыз да? Ошондой сезилип калды окшойт. Жакшы эле. Сезилбейби ошондой болуп калбадыбы? Негизи убактыңыз болду да мындай. Убактым меники ошо Гүлайым айым ошо бош болгон кези мен бош болуп калдым да. Бош болбой алган кези мен бош болуп Ошо калдым. бир саатта бара калсаңыз эмне болот? Барайын деп эметтим, анан туура эмес болуп калабы деп ойлодум да мен жактанчы. Же сурасаңыз болмок да. Ошо сурасам суроосун деп өзүм да аябай же туура эмес подход кылып атамбы, туура эмес жазып атамбы деп мен ошо сураган жок, бирок мындай кыжаат кылып мындай кыйнагым келген жок да. Жок, жаат болбой эле сүйүнүп эле бармак. Бармак эмес, мен адрести жөнөтпөк мына мынакей съемкадамы же болбосо келе бериңиз, хорошо. Тойдомун же болбосо узатып коём же жолугам. Мен дагы толуктай кетейинчи. Сиздин айыңыздан биз жалпы жигиттерге сөз тийип жатат да, бияктачы жоопкерчиликсиз азыркы жигиттер депчи. Анан бир комалак бир карын майды чиритет деген болуп атат да. Ошон үчүн жигиттер мындай чечкиндүү бололучу баарыбыз. Биздин охранник мырза сүйлөйт экен. Саламатсыздарбы? Эме куттуктап койсоңор болот. Жумушка орноштум бүгүн. НТС охранник. Ушундай форма кийип келдим. Сөздүн кыскасы Эду мырзага мындай болуп атат да, бул отмазка да, бул честночи. Да, мен айтайынчы, мында мен азыр 2 кызым бар. 2 жумушум бар. Андан тышкары башка жолугушуулар деген бар, рекламаларга тартылам деген. Бирок мен ошо бир жуманын ичинде бүт баарына көңүл буруп, баарына жетишем да. Это желание да от человека. Мен бирок силер келгенде эле мындай көзүңөр жанып келген да, негизи элечи. Прям мен багындырам, до конца барам, алам депчи. Же силер ошо эфир жактырып ошо жакка кетип калдыңарбы, унутуп калдыңарбы бул жакты. Эми азыр мындай аракетиңерди азыр баштап атасыңар да, бул детский сад да негизичи. Эфирге аз калганда батыраак чайга чыгып келели, анан кийин мен эфирден ыргыбашым керек, мен калышым керек деген бул жаман, өтө жаман көрүш да негизичи. Мындай чечкиндүү болуш керек. Бир жума берилиптир, бир жумарда силер, например, 2 жолу чыксаңар болмок. Ооба. Менин суроом бар эле Эду мырзага. Сиз айтып жатасыз, мен жуманын аягында бошоп калдым депчи, Гүлайымдыкы съемка тойлордо болуп калды деп. Сиз ошол убакытта сунуш бердиңизби? Тойдон кийин үйүңө узатып коеюн, кеч чыксаң дагы, жок болсо да ошо жол жүргөндө жеткизгенге чейин сүйлөшөлүк деп ушундай сунуш болду беле сиз тараптан? Сунуш болгон жок. Себеп калоо болгон жок. Мен жазганда 2-3 сааттан жооп берип атты. Чалсаңызчы? Чалганда бир жолу чалдым, алганда ким бул деди. Же ошо бош эмесмин деген күнү, сиз бош болгон күнү. Эми бул жагы кандай болуп калды? Болушунча эле биз сиздерге жакшы мүмкүнчүлүк түзүп, жакшы болсун деп, сизден чындап эле үмүтүбүз чоң болчу. Бирок тилекке каршы мындай ушундай болуп калыптыр. Жобугайлычы. Биз эч кандай мындай каршылык, мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө дайым даяр. НТС телеканалы бирок катышуучулардын каалоосуна каршы эч кандай чечим кыла албайбыз. Ошон үчүн Гулядан жообугайлы. Эмне кыласыз? Ошо сиздер айткандай эле мага дагы аябай башкача мырза көрүнгөн. Чындап өзү жакшы инсан экен, ачык мүнөз, ушинтип балким мен ошол кыз айым эмесмин, балким Эду мырзанын алдында антип бүт аракет кылып, монтип кой жолугайын, ушуну кылагайын деген балким айым эмесмин. Ошондуктан мен эч кандай Эду мырзаны күнөөлөбөйм. Сизге бир гана чоң рахмат айтам. Келгениңизге, бул дагы келип бергениңизге чоң рахмат, бул эрдик. Жана бирок чынында
ошентип биринчиден убактыңыз эмес, эми ачык айтканда көңүлүңүз жок болду мени чайга чакырганга. Ошондуктан буну ачык эле түшүнүп жатам. Жана мырзанын көрбөй элесиз. Анан мырзанын эмеси нугу башка. Мен кызык эмес, эфир кызыгыраактай сезилди да, мындай ушундай сезилди мага чындап. Анан ошондо сиздин жообуңуз токтойт. Тааныштык токтойт. Тааныштык токтойт. Ооба. Бирок капа эмессиз да. Чындап чоң рахмат айтам. Ооба. Бул деген сиз жаман адамсыз, же болбосо андайды белгизбейт эч кандай. Сиз ушундай харизмаңыз боюнча, ушундай боюнча улантыңыз. Бирок тилекке каршы сиз тандап келген кыздын жүрөгүн багындырууга берилген бир жуманы туура пайдаланбаганыңыздан улам ушундай жообуга турасыз. Андыктан сизге жакпаган көрүнүш болот эми азыр. Жок, жакшы эле бар. Коштошкон жери жакпады дедиңиз эле. Аргасыз капа эмессиз да бизден? Жок, капа эмес. Жакшынакай бар. Бул да болсо балким сизге кийинки мамилеңизге жакшы жакка оңдолгонго же болбосо жакшы жакка бурулганга себепкер болот чыгар, э? Чоң рахмат анда келгениңизге. Тилекке каршы сиз менен коштошобуз. Макул, жакшыларыңыз, рахмат келгениңизге. Негизи багы жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Биз болушунча ниетти жакшы кылып, келген ар бир талапкерибизди кучак чайып тосуп алып, жакшы сөздөрүбүздү айтып, шык бере турган, дем бере тургандай мамиле кылганга аракет кылып жатабыз. Бирок тилекке каршы сөзсүз эле ар бир биздин келген талапкер табышат дегенге дагы кепилдик жок. Кандай болгону, анткени бул реалити долбоор болгондуктан бардыгы реалдуу. Биз эч бир катышуучунун баягы эмоциясына же сезимине каршы чечимди кабыл алганга мажбурлай албайбыз. Андыктан биздин кийинки келе турган талапкерлерибизге дагы бул жагдайды эске алып коесуздар деген үмүттөбүз. Ал эми биздин Гүл айым болсо кайрадан өзүнүн талапкерин күтөт. Ардактуу сүйүктүү көрөрман, биздин студияда бүгүн коногубуз бар. Албетте, алда болсо талапкер, анда сиздердин шаңдуу кол чабыңыздар менен Асылзат келатат. Ай, Асылзат айым, биздин студиядагы жигиттерди аябай башкача сезимге чулгадыңыз го. Саламатсыздарбы катышуучулар жана Гүлназ Чыныбек кызы. Кош келдиңиз биздин студияга. Рахмат. Толкундан атасыз? Кичине толкун. Биздин берүүнү канчадан бери көрөсүз? Ачылгандан бери. Ачылгандан бери. Биринчи сезондон баштап. Бирок ошол 5-сезонго келгенге чейин сиздин көңүлүңүзгө толо турган ушул азыркы сезондогу Мырзадай мырза жок болуп турду, э? Ооба. Ушул учурга чейин күтүпсүз. Ооба. Келди. Кадамыңызга гүл бүтсүн. Дагы бир жолу кош келдиңиз дейли. Рахмат. Анда сизди көп күттүрбөй биздин катышуучуларга өтөлү. Толкундантпай. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин долбоорго. Кызды аябай күттүк элек. Биздин мырзалар кичине скучно болуп кеткен. Аябай мырзалар аябай күтүп жүргөн талапкерди. Ошон үчүн наконец сиз жолду ачтыңыз талапкерлерге. Ак жолтой болуңуз. Айымдарга жугуштуу болсун. Ошондо жашыңыз жөнүндө айта кетсеңиз, ким болуп иштейсиз, өзүңүз жөнүндө кыскача мындай хотя бы айтып берсеңиз, биз мындай кичине ойлонуп көрөлү, кимге келдиңиз, анан кандай айым экенсиз. Атым Асылзат. Талас областына караштуу Ак Коргон айылынан болом. Азырынча магазинде сатуучу болуп иштейм. Жашыңыз? 20да. 20да.
ошол бирде чага келип калдым, өзүмдүн бактымды табайын деп. Үйдөгүлөрүм дагы поддержка берди, туугандарым. Айттыңыз баарына? Ооба, баары каршы болгон жок, колдошту. Берүүгө келүүгө каршы болгон жокпу же ошол мырзага өзгөчө мындай? Жок. Симпатия артыштыбы? Каршы вообще болушкан жок, эки тараптын. Экөө тең, Рахмат, Гүлә. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Биз айым атын айткан Арузат дедиңизби? Асылзат, кечирип коюңуз. Асылзат дегенде баарыбыз кыз экен, же төрөлгөндө бала экен, же уул экен, же кыз дейт го. Ошентип кыз экен деп өлө сүйүнөбүз да бизгачы. Балдарыбызга наконец-то ошентип кыздар келе баштаптыр. Ооба, чындай эле акчалуу. Ооба, кош келипсиз чынында. Анан бир аз сыртынан үстүртөн айта кетсеңиз, эмнесин жактырдыңыз, кайсы сапатын жактырдыңыз, мындай үстүртөн айта кетсеңиз, биз дагы сонун ойлонуп элек, кимибизге эң биринчи кыз келди деп. Келбеттүү, чечкиндүү мырза экен. Ошондой позитив күлүп жүргөн, ачык айкын мырза экен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Мен оюм боюнча позитивный, аябай чечкиндүү мырза дегенине караганда, биздин Бекмамат мырзабызга келди го деп ойлоп атам. Анткени ал дагы аябай позитивный, харизматичный, аябай чечкиндүү көрүнөт да. Саламатсызбы? Асылзат айым. Мен оюм боюнча Нурлан мырза келди го дейм. Нурлан мырза мындай ичинде мындай жок, эфирде серьезный болгон менен сыртта аябай позитивный адам да. Инстаграмда позитивный адам. Плюс токтоо адам экен. Нурлан токтоо мырза да. Рахмат, Нурсултан. Айым дагы токтоо кыз экен, балким ошо Нурланга келди го дейм. Рахмат, пикириңизге ширин. Асылзат, кош келиптирсиз. Менин оюм боюнча тескерисинче Нурсултан мырзага келдиби дейм. Себеби мен өзүмдүн позитивдүүлүгүмдү азырынча көргөзө элекмин да. Бирок жашоодо Качан көргөзүп баштайсыз? Жок, эми ыңгайы келгенде дегендей. Учуру келгенде. Рахмат, ширин. Нурсултан эфирден уже шаярдыгын көргөзгөн да, чечкиндүүлүгүн. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтып өткөнүнө караганда мен оюмча Даниэль келдиби деп ойлонуп жатам. Рахмат оюңузга. Мен да кошулуп кетейин, ошо Даниэль мырза да келди окшойт. Анткени жашы бир экен. Даниэль да кээде бизге жарк деп күлүп коет го. Саламатсызбы, Асылзат? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Бизде позитивдүү балдар көп да негизи, бирок эң позитивдүүсү бизде Даниэль да. Менче Даниэль деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Асылзат, кош келипсиздер. Анан азыр Асылзат айым кирип келсе балдар өлө жыргап эле. Мен негизи эле кече күнү кой союп кан чыгаргам да. Бизге келсин депчи. Анан мен оюм боюнча бизде катышуучулардын арасынан Бекмаматындай өтө эле шайыр ушу мырза келди го деп ойлоп атам да. Пикирлериңиздерге рахмат. Анда өзүңүздөн уксак. Табыш мактатып барып айтыңызчы бир. Жигиттердин ар бирин ойлонуп. Мен талапкер болуп келген мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Аттокуров Азырет Али, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына номер 10 шайлоо округунан талапкермин. Мен Карагулжар районунун Алайкуу айыл аймагындагы Көө Таш айылында төрөлүп өстүм. Учурда мен 37 жаштамын. 3 жогорку билимдин ээсимин. Юрист, экономист жана мамлекеттик кызмат менен кадр саясаты боюнча адисмин. Окууну бүткөндөн баштап мамлекеттик кызматта иштеп келем. Жогорку Кеңеште фракцияда эксперт. Депутаттын консультанты катары иштеп, мыйзам кандай жараларын үйрөндүм. Акыркы 7 жылдан бери эсептөө палатасында эмгектенип, мамлекеттин ар бир тыйынын элдин кызыкчылыгына жумшалышы керек деген принципти карманып келдим. Бул кызматтарда иштеп жүрүп, эр жигит үчүн элдин ишениминен артык эч нерсе жок экенин түшүндүм. Эми топтогон билим тажрыйбама таянып, мындан ары да элге анын өкүлү катары кызмат кылууга бел байладым. Мен эл алдында жоопкерчиликти терең сезем. Жана шайлоочуларым биздин депутат деп сыймыктангыдай иштейм деп убада берем. Мен Аттокуров Азырет Али, бюллетендеги катар номерим 7. Сиздин ишенимиңизге татыктуу болууга даярмын. Талапкер болуп келген мырза, Нурсултан мырза.
учурашыңыз талапкеріңіз. Саламатсызбы? Рахмат, мени тандап келгениңизге. Ооба, бир аз толкундантып кол чаап коштоп коюңуздар. Ошо менин суроом Таластан болом дейсиз, а? Ооба. Канча бир туугансыз? Кандай хоббилериңиз бар? Эмнеге кызыгасыз? 5 бир тууганмын. Менен кийинки байкем бар. Анан кийин өзүм, анан 3 брачкам бар. Көбүнчө китеп окуган жагат. Анан кийин үй бүлө менен чай ичип отуруп сүйлөшкөн жагат. Билбейм, катышуулар суроо болсо бере берсин. Кандай экен биздин мырза? Сиз телевизордон көрүп, экран аркылуу көрүп жактырып келгендей экен? Ооба, ошондой экен. Андан дагы жашнакай. Андан дагы. Альбина? Саламатчылык. Айтып коет го, таластык кыздардын эң калыңы көп болот деп. Калың кымбат деп. Ошону сурайын дегем, сиздики канча? Чын эле калыңы кымбат, бирок шартка байланыштуу да болот. Антип эме албайбыз биз. Сизге Асылзат айым, сизге суроо болуп атат. Сиз ата-энеңиз менен кеңештештиңиз да, туурабы? Мен ошол мырза жакты, мага ошол жакка баратам, ата-энем эмне деди, сиз мындай бул жөн эле мага жакты дедиңизби же ошону күйөө катары ата-эне кандай көрөсүзбү, эмне деп кеңештештиңиз, эмне деп айтышты ата-энеңиз? Үйдө өлөм каршы болгон жок. Өзүңдүн көңүлүңгө жакса, биз макулбуз дешти. Эч кандай каршы болгон жок. Рахмат. Эка суроо барбы? Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Мен бир суроом бар. Нурсултан мырзанын талаптарына жооп берем деп ойлойсузбу? Бул талаптарын карап алып анан келдиңиз да? Ооба. Талапкерлердин эме алып келдим. Чечкиндүү кабыл алып келдим. Талаптарына жооп берем деп? Ооба, 100% жооп берем. 100%. Гүля. Ажузат дедиңиз. Асылзат, кечирип коюңуз, Асылзат айым. 20 жаштамын. 20 жаштасыз. Кайсыл Нурсултан мырза негизи ушундай аябай чындап күтүп аткан талапкер. Анан кийин наконец-то кыз келсе экен деп биякта отуруп айтып аткан. Анан кийин айта кетсеңиз, Нурсултан мырзанын кайсыл сапаттары сизге жакты? Мындай болот го, мисалы үчүн могу балам монсу жакшы экен, булайымдын монсу бар экен, ушунусу жакты, ушул характери жакты деген. Ошондой 1-2 жерин айтып берип койсоңуз. Жөнөкөй жана мындай түшүнүктүү жана орбасырыктуу. Мен азыр Асылзат айымды көрүп алып эме жаман суктанып атам да, мындай кийинген кийими, чач жазалысы мындай өлө сопсон сулуу болуп келиптир. Анан кийин мындай карасам, Нурсултан мырза экөөбүз сонундай парочкадай көрүп атам да, негизи. Жакшы сүйлөшүп көрсөм, жакшы бир үй бүлө чыкчыдай болуп турат. Мен да ошону айтам дегем, айым аябай нежный экен да, көрүнүп атат, аябай сонун пары чыгат деп ойлойм. Рахмат, Дания. Пара көрүнүп атасыңар, со стороны. Айымга да ушунчалык эрдик кылганга молодец. Баарын эле духу жете бербейт. Анан Нурсултанга айтарым, ушунча кадам таштап келгенден кийин биздин мырзалар канчалык деңгээлде ответственный, чечкиндүү экенин көрсөт. Ушул жерден чайга алып барып, дальше бүт нерсе сенин колуңда да. Кыз сага биринчи кадам таштады, дальше сенде да. Кыз кадам кылат деп отура бербе деген да. Рахмат. Даниэлдин сөзүнө 100% кошулам. Мына эң биринчи жолу кыз келип атат Нурсултан сага. Эң биринчи айымыбыз ушунчалык баягы чечкиндүүлүктү прям көрсөтүп атат, анча-мынча балдарга караганда. Молодец. Жашнакай кыз экен, ыймандуу экени көрүнүп турат. Сүйлөгөн сөздөрү дагы ордунда, бардыгы 20 жашта болсо дагы. Ошо экөөңөр аябай тим эле сонун парочка, чын эле со стороны жакшы көрүнөт да. Нурсултан карап көр, анан чай пайга чакырып, тиякпайга чакырып, кичине мындай аракетиңди бир аз кыл. Анан эмкиде дагы келип жүрбөгүлө, жок чыга алган жокпуз, анан мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп. Асылзат айым. Мен айтып кетейин дедим эле. Азыр бизде баардык жагынан келишкен мырза да.
Нурсултан да сен да сага да мындай жапжаш, супсулуу, өрүк кыз келип атат да. Өзүңдү достойно көрсөт да. Биздин Нурсултан мырзабыз аябай чечкиндүү адам. Тандооңуз аябай туура, экөөңөр аябай сонун көрүнүп атасыңар. Менин көзүмө тим эле жылуу болупчу. Ошон үчүн сизге бакыт каалайм. Ошо чайыңыз аябай жакшы өтсүн. Бияка келип бардык талапкерлердей болуп бат эле токтоп калбай, чайыңыз тойго улансын. Чоң рахмат айтканыңыз келсин болот. Нурсултанга бир кеңеш бере кетейин деп атам эле да. Азыр бир сон цепочка сенден башталып атат да, куралыпчы. Ошону буза көрбө. Бизге да жол ачылсын. Рахмат чоң. Өзүңүздө суроо барбы, Нурсултан? Жок, Менде пока суроо деле жок, потом сүйлөшөбүз да. Макул, рахмат. Анда сизден жооп болсун, катышуучулардын, сиздин чакан үй бүлөңүздүн ой пикирин уктуңуз, биздин сулуу кызыбызды көрдүңүз. Танышууга. Чыгып келели. Ай, баракелла. Ардактуу биздин сүйүктүү көрөрман, караңыздарчы, дагы бир жакшы жаңылык менен биз Нурсултанга кадам басып келген Асылзат айым менен Нурсултанды жакындан таанышуу үчүн студиядан узатып алабыз. Нурсултанга жуптап албай зорго жүргөндөйсүңөр го барыңар. Кутула албай. Албетте, бул да болсо жанагы бири-бириңиздерге болгон ынтымагыңыздарды мындай көрсөтүп атасыздар. Албетте бул жакшы көрүнүш. Азыр болсо мындан да жакшы көрүнүш бар биздин студияда. Я. Негизи баягы биздин 5-сезон болуп атат. Ар кандай биз күткөн да күтпөгөн да жагдайлар кездешип атат. Албетте бул да көңүл жылыткан жакшы көрүнүштөрдүн бири. Биздин кыргыздын мырзалары алыста болсо дагы, жакында болсо дагы кантип кыздарга негизи жашоосундагы жакшы салым кошкон, учурларга кандай жакшы мамиле кылат экенин биздин кийинки мырзабыздын жагдайы, кийинки мырзабыздын биздин кичинекей белеги баса белгилейт азыр. Буга чейин өзүңүздөр билгендей, интрига кылып коеюнбу бир аз? Жүрөктөрүңөр дүкүлдөп атабы? Ооба, туура таптыңыздар. Сиздердин бир тууганыңыздар Айдынайга Германиядан саламдыбай жолдободу эле гүлдөр мененчи. Ошол мырза WhatsApp аркылуу да сүйлөшкөн экенсиздер, Анан жообуңузду экран аркылуу да угуп, ошону менен эле тим болбостон баягы коштошкону да ушунчалык сулуу кооз коштошоюнчу деген максатта дагы гүл жибериптир. Ар дайым Кудай эң кызык жери үчүн катышуучулар. Ар дайым Кудай бир гүлдү өзүңүзгө, бир гүлдү апаңызга, жана ошондой эле биздин ар бир катышуучуну да унутпаптыр. Учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мындан да кызыгычы, мындан да кызыгы мени дагы унутпаптыр. Чоң рахмат, чоң рахмат. Урматтуу мырза, сиз бизди сөзсүз түрдө ар дайым калтырбай көрөт экенсиз. Мына ушундай Кыргызда сиздердей болгон мырзалар бар экенине дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ичинде кат да салып коюпсуз. Атыңызды окуп коелу анда. Кана? Биринчи сүйлөмүн окуп эле коюн, бир аз мындай. Эфирге туура келбей кала тургандай болуп атат. Экинчи сүйлөмү сиз сонун алып барасыз дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Атайын, ушундай алыста болсоңуз дагы атайын көңүл бөлүп биздин
Динай айымдын жана ошондой эле жалпы кыздардын көңүлүн тапканга аракет кылганыңызга дагы бир учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Алыста жүрсөңүздөр, ар бир алыста жүргөн биздин мекендештер аман эсен мекенге кайтканды насип этсин. Кандай максаттарды танып барсаңыздар, ошол максаттын баардыгы ишке ашканды жараткан сиздерге насип эткен болсун. Бар болуңуз, чоң рахмат. Бул кол чабуулар сизге. Рахмат чоң. Мен эми түшүндүм. Жана биринчи окуганда мен жакшы түшүнбөй калыпмын. Ошон үчүн азыр анда менин деле биринчи сүйлөмүм ошол болчу экен эле. Буга чейин Канат мырза бул жакта мага катышуучулар жардам берип атат. Телекөрүүчүлөргө да түшүнүксүз болуп калбасын. Биринчи сүйлөмү бунун дагы алганы бергени жок деген. Анан быйтыкча коюп коюптур, жылмайган. Ошо Канат мырзанын сөзүнө алган бергени бар, кайрылтап берип коюңуз дегенге жооп кылыптыр. Эмне деген мырза бул? Ара келди. Рахмат чоң. Ардактуу сүйүктүү биздин көрөрмандар, бизде кайрадан талапкер бар. Сиздердин шаңдуу, шатыра шадман маанайыңыздардын кол чабуулардын астында биз бул жака Руслан мырзаны чакырабыз. Орындан орын алып беріңіз. Саламатсызбы, Руслан мырза? Саламатсыздарбы, Гүлназ эже, жалпы катышуулар. Кош келдиңиз. Общий салам. Жакшы келип алдыңызбы? Биздин студия жактыбы? Жакшы, толкунданбай элесизби? Жок, толкунбай элем. Жакшы эле. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз болот. Менин атым Руслан, Ош областына караштуу Алай районунан болом. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, 3 бир тууганбыз. Үй бүлөдө эң улуусу болом. 2 карындашым бар, бирөөсү турмушка чыккан, Москвада аптекада иштейт. Дагы бир карындашым медакадемияда окуйт. Канча жаштасыз? 29 жаштамын. 29. Жаш көрүнөт экенсиз. Ана катышуучулар. Ассаламу алейкум, Руслан мырза, кош келипсиз. Карындаштарыңыздын каякта иштейт экенин айттыңыз, анан өзүңүздү да айтып койсоңуз, каякта жумуш кыласыз? Өзүм военный болуп иштейм. Катарда айлык эле жумушта иштейм. Аскер кызмат экен. Кабыр. Ассаламу алейкум, Руслан байке. Кош келиңиз. Мен оюм боюнча Гүлкайыр айымга же болбосо Оштомдун Алайдамын дегенине караганда Зарип айымга да келиши мүмкүн. Булардын мындайча айтканда жашы дагы туура келет экен. Ушул 2 айым деп ойлойм да негизи. Рахмат. Эмнеге мага деле туура келет? Кош келипсиз, дагы бир жолу. Менин оюм боюнча Тажигүл айымга келди деп ойлойм. Анткени бир Ош областынан депчи, типа ошол ой болуп атат да магачы. Себеби киргенде эле келип эметкенде байкадым да, ошол жакты карап эметип атканычы. Бишкекте турасызбы бирок? Мен шаарда турам негизи. Бишкекте? Советский, Донецкийде. Нурлан? Ассаламу алейкум, Руслан мырза, кош келдиңиз студиябызга. Мен оюмча Ширин айымга келдиби деп ойлоп жатам. Анан сизге суроом бар эле. Аскер тармагында иштейт экенсиз, ал жак мындай строгий тармактардын бири. Анан эртең ошол жактан уруксат бербей атат деп чыкпайсызбы? Эфирге келбей койбойсузбу? Кабардар болдубу деп атасыз да, ал жак. Ошо жумушубузга айтып, уруксат сурап келдиңизби? Мен негизи болгондо эле айтайын, бул долбоорго турмуш куруу максатында келдим. Үйлөнөйүн деген серьезный намерением бар. Конкретный бир кызга келдим. Бүгүнкү эфирлерди көрүп. Ара келди. Ассаламу алейкум. Менин оюмча
биякта Адинайга деп келди деп ойлойм. Саламатсыздарбы, Руслан мырза, кош келипсиңер. Силер айтып атпайсызбы, аскердик кызматта иштейм депчи. Туура эле да, ошол. Мен ойлоп атам, Сымбат айымга келди го депчи. Негизи букети да окшошуп турат, кийими апапак болуп. Сымбат айым да бүгүн өзгөчө кийинип келиптир. Комплимент айткыңыз келсе мындай эле айтпайсызбы? Комплимент элечи. Күнүгө эле айтам. Ар бир катышуучулардын оюңуздарды сыйлайм. Саламатсызбы, кош келипсиз. Сизге бир суроодо үй бүлөңүз менен мисалы үчүн могул кызга барган атам деп ошо кеңештиңиз белечи, кеңешкен жоксузбу эч ким менен? Ошо суроону берет деп күткөм. Ошо сездим да ошо суроону күтүп атканыңызды. Эч кимге айткан жокмун. Карындашым менен турам, негизи, родной карындашым менен. Тууган урук, эч ким, досторум, коллегаларым, жада калса ата-энем да билбейт. Ата-энем Казакстанда иштейт. Эч кимиси билбейт. Түзө эле келдим. Үйүм менен түзө эле. Мен оюмча ошо Тажигүлгө же ошо Зарипага келдиби деп ойлоп атам да. Рахмат. Ассалам алейкум, алайлык тууган. Кош келипсиз. Мен оюм боюнча Тажигүл айымга келди го деп ойлойм. Өзү Тажигүл айым дагы ошо ош тараптан да. Ошондой. Рахмат. Мен оюм боюнча Тажигүлгө келди деп ойлойм. Тажигүл тоже эртерээк турмуш курайм деп ою менен жүрөт, анан узун жигиттерди жакшы көрөт. Ошон үчүн Тажигүл деп ойлойм да. Рахмат. Сымбаттын суроосун угайлы анан кийин өзүнөн сурайлы. Саламатсызбы? Долбоорго кош келипсиз. Сиз үй бүлөнүн канчанчы баласыз жана ким менен жашайсыз да именно в будущем? Айтты, алардын баарын айтты. Сиз укпай калыпсыз. Анда келиңиз өзүңүзгө. Өзүңүз айтып коесуз. Кимге келген? Ооба, мен пландап конкретно ошо бир кызга келдим, айтып кеткендей. Адина айымга келдим негизи. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Келгениңизге рахмат. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кош келдим. Сиз менен таанышканым келдим, негизи, турмуш куруу максатында. Суроолорум бар. Канча бир туугансыз, анан келечекте пландар жөнүндө айта кетсеңиз, анан бакыт деген сиз үчүн эмнени билдирет? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Сурооңузга рахмат. 4 бир тууганмын. Улуу эжем, байкем, мен анан өзүмдөн кийин братчикам да бар. Бул жакта ата-энем менен турам. Байкем, эжем үй бүлө курган. Алар өздөрүнүн үй бүлөсү бар. Бакыт мен үчүн бул ден соолук, анан жакындарым жанымда болуусу бул мен үчүн бакыт. Дагы сурооңуз барбы? Жок. Анда сиздечи? Эме катышуучулар жардам берип кетсе. Ооба. Сымбат айымдын суроосун толуктап коелу. Азыркы учурда эмес, келечекте, Келечекте мен суроом ушундай болчу, келечекте ким менен жашайсыз? Ата-энеңиз менен жашайсызбы же өзүнчө турасызбы? Анткени биздин Адина айымга ошол маанилүү болчу. жалгыз ул экенсиз. Талаптар боюнча ата-энем менен жашабайм деп айткан да, күйөөмдүн ата-энеси менен деп. Буга чейин мурунку чыгарылыштарда уккам. Адина айым ата-эне бала тараптын ата-энеси менен чогуу желательно жашабайм депчи. Аны деле адабырайт этем негизи. Өзүмдүн ата-энем Казакстанда иштейт. Бул талапты туура эле кабыл алам мен. Значит, самостоятельный кыз экен. Анан не себептен именно ошо Адинайды жактырдыңар деп ошондой сурап ойлонсоңуздар, самостоятельный экен, жөнөкөй экен, анан скромный жүргөндү каалайм мен негизи. Ошо болгондой эле айттым. Анан сиз колдойм деп атпайсызбы? Негизи бизде баягы менталитетте бар го, жалгыз уулдар же кичинелер ата-энеси менен турат деген. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө кандай ушул жагы? Жалгыз мындай жашай беребиз. Келечекте да ата-энем менен кыз тарап менен таанышканга да, катташканга да даярмын. Эме мен толуктай кетсем, Гүлназ эже, эгерде
мен такыр эле каршымын деп айткан эмесмин. Эгерде эме жалгыз уул болсо, анын ата энесинен бөлүп кетем деген да оюм жок. Эгерде шарт болуп калса, негизи жашаганга даярмын. Ооба. Баракелди. Бөле? Руслан мырза, Адинай айым аябай мындай ошо өзүңүз байкагандай ошо самостоятельный аябай тың кыз да. Анан кийин характери да прям мындай эркек мүнөз да, мындай бул жакшы жагынан айтып атам. Анан сиздин мүнөзүңүздү азыр эми сиз жаңы келип атпайсызбы, бизде ошо өзүңүздүн мүнөзүңүз боюнча бир аз айтып кетсеңиз, сиз мындай шайыр мырзасызбы, мындай тамаша көйсүзбү, же болбосо мындай оор басырыктуу элеби, мындай кандай көп сүйлөйсүзбү, аз сүйлөйсүзбү, ошону бир аз айта кетсеңиз характериңиз боюнча. Ооба, мен негизи характер боюнча оор басырыктуу, жөнөкөй, анан скромныйлыкты жактырам. Мындай кандай ситуация болсо ошого жараша подстраиваться этем. Мындай бир аз эмоциональный адаммын деп да мойнума алам. Любой адамда кемчилик бар. Идеальный адам жок, негизи. Любой адам плюс минусу бар. Анан негизи турмуш курганга даярмын негизи. Сиз кызганчаксызбы? Сиз биринчи эфирлерди көрдүңүзбү? Адинайга көп гүлдөр келди. Бүгүн деле көп гүлдөр келди. Сиз деле алып келдиңиз. Азыр баарын көтөрүп кетет да, ошонун баарын. Сиз кызганасызбы? Мен эми үйлөнгөндөн кийин кызганам да. Үйлөнгөнгө чейин мындай мамиле куруп көрүш керек. Анан алдын ала эчтекени айта албайм. Кызганчакмын мен негизи. Кызганатан жери кызганам. Саламатсызбы, Руслан мырза? Кош келиптирсиз. Азыр мисалы ошо Адинай экөөңөр дагы мындан кийин дагы отношенияңар улана турган болсо, ушундай гүлдөр келсе, эми кыз жигиттикке өтө элексиңер да, бирок мындай отношенияда жүрүп деле ушундай гүлдөр келсе, сиз каршы эмессиз, ала берсе болот. Сырттан келген балдардыкын. Жок, каршы эмесмин. Каршы эмес. Рахмат, Бабур. Саламатсызбы, кош келипсиз, Руслан мырза. Сиз военный, то есть аскердик кызматта иштейм дедиңиз, ошо структура боюнча кайсы жакта, анан военный эмеде, анан эме чиниңиз боюнча, то есть должность боюнча кандай кызматта элесиз? Өзү негизи старшинамын, званиям. Айтпай эле коеюнчу, кайсы жерде иштегенимди. Военныймын негизи. Ооба, сыр боюнча калсын. Сыр боюнча эле калсын. Мүмкүн болсо менде да бир суроо бар. Сиз военный, сиз өзүңүз айтып атасыз, мен аябай жоошмун андан деп. Бирок военныйлерди билебиз, аябай мындай курч характердеги адамдар. Себеби биздин келечекти ошо военныйлер коргойт. Азыр эфирге келгенде баарыбыз эле алтын боло беребиз да, ой мен мынтип эм, тиңтип эм деген ишибиз мүмкүн. Бирок жашоодо андай эмес да, мисалы гүл келип атат, бул кыз сулуу болгондон кийин дагы башка балдар сөз айтышы мүмкүн. Экөөңүздөр азыр жакындан таанышып атасыз да, анан ошондой учурда өзүңүздү кандай кармай аласыз? Бекмамат мырзанын суроосун толуктай кетейинчи. Аскер адамдары мындай строгий да устав менен жашап көнүп калгансыңар. Сиз дагы строгийсизби, строгий мамиле кыласызбы Адинайга, катуу кармап, дисциплина менен жашоого үндөйсүзбү? Эми аны убакыт көрсөтөт. Мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет дегенге али эрте. Мен негизи любой эле поворотко даярмын. Кыз тарапында мнениясын, любой решениясын одобрять этем. Кандай гана болбосун, кыз тарапы менен да таанышканга даярмын, эми аны убакыт көрсөтөт. Поживем үйдүн. Негизи экөөңкү туура эле болду да. Бул Адинай деле өзү аябай тың крепкий орешек да. Бул мырза туура эле келет да. Негизи сиздин аябай тың кыз да, мындай өзүнүн жемин жедирбеген, мындай дайыма биринчи жеңип жүргөн адам да. Анан топ келет да. Жок, бул плюс эмес. Биякта плюс эмес эме да. Менимче Адинайга деле ушундай эле мырзалар жагат деп ойлойм да. Сиздин көз карашыңыз боюнча эң туура келет деп ойлоп атасыз, э? Рахмат. Адинайга деле ушундай мырзалар туура келеби дейм да. Рахмат. Вкусу деле ошондойбу деп. Ооба.
Рахмат. Сиздин келечектеги мамилеңиз кандай болот? Сиз азырынча билбейсиз, ал туура, бирок ошондо сиздин акыркы мамилеңиз жөнүндө айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Кандай адам болчуңуз ошол мамиледе жана эмне себептен сиз эки жолго кетип калдыңыз? Мамиле болду эле, акыркы мамиле качан болду эле? Ооба, негизи кыздар менен сүйлөшкөм буга чейин. Инстаграмдан деле сокулукта иштегенде таанышкам. Анан атасы жакпай калып, ошо сый мамиледен эле калганбыз. Мындай гүл берип, ухаживать этип жүрдүм. Кыздын атасы? Жок, кыздын атасы менен кийин мындай предложение кылып келсем, али жашсың деп одобрять этпей койгон. Канча жашта элеңиз ошондо, сыр болбосо? 21 жашта элем. Жаш 21-22 жашта элем. Ага чейин мындай олуттуу мамиледе кыздар менен сүйлөшө элекмин. Болгон, кыздар менен сүйлөшкөм, конечно. Кыз өзү макул болуп, бирок ата-энеси азырынча жашсың деп койгон экен, э? Завещающий мындай предложение кылайын дегенде, турмушка кадам таштайын деп атканда ошондой ойдогой болбой калган да ситуацияда. Ооба, эми жашоодо ар кандай учур болот, Гүлнара? Адинайдын чоң максаты мындай чет өлкөгө чыгып путешествовать, бүт дүйнөнү көргүсү келет да. Анан сиз военный болуп, сизге уруксатыңыз барбы ошол чет өлкөгө чыккан же жокпу? Военныйлардыкы некоторыйлардыкы болот го, чыккан бир жакка болбойт да. Ооба, негизи ошо сиздин сурооңуз туура мындай жакшы суроо болду. Буга мындай конкретно жооп берген аракет кылайын. Негизи мен путешествовать эткенди жактырбайм. Мындай той топурга деле көп катышпайм, өзүмдүн характерим боюнча. Аны колдобойм мен негизи мындай кыз тарап путешествовать этем, ойноп күлгөндү, мындай путешествовать этип саякаттаганды мен жактырбайм негизи. Скарня элечи. Анан мындай чеги менен любой нерсенин меру болгонду каалайм. Элден кем калбай той топур жакшы жамандыктарга катышкан аракет кылам негизи. Сонун. Аначы эме Руслан мырза менен Адинайдын экөөнүн характери прям окшош экен. Шаныш өкөткө Адинайдагы жок да, барбайт көп жерге. Анан экөөңөр жашасаңар аябай бир скучно болуп калбайбы? Эч жака чыкпай, экөөңөр тең эч жака барбай. Ашыкча сүйлөбөй, ашыкча күлбөй калбайсыңарбы? Ошону билбеймин. Аны сүйлөшүп көрүшсүнчү, сыртка чыкканда. Ширин суроо барбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Айтып өттүз го, 21 жашымда акыркы жолу мамиле кылгам деп. Андан бери азыр 29га чыгыпсыз, 8 жыл өтүптүр. Ал кезде жаш болуп калыпсыз, азыр жашыңыз келип калыптыр. Эгерде баары жакшы болуп жатса, канча убакта үйлөнүүгө даярсыз? Туура, жакшы суроо. 2 ай, 1 ай ичинде деле үйлөнгөнгө даярмын, турмуш курганга даярмын. Негизи калыңдын акчасын да топтоп койдум копилкага. Ошо кыз тарап менен гана тааныштырып, ошо кадам ташташ керек алдыга, ошо. Чыныгы мырзалык сапат бар экен, э? Мындай чечкиндүү. Руслан мырзага мен аябай мындай жакшы ойдо калдым. Мындай бардыгын чынчыл болгондой айтат экен да, ачык айтат экен. Мен муну каалабайм, муну каалайм деп. Анан даярдыгы дагы өтө мыкты экен. Көп талапкерлер келбеди. Анан өзүнүн дөрүн көрсөтө алган жок да. Бул мырзадан көрүп турам, бардыгына даяр, кийин чайга чыкса деле өзүн көрсөтө алат деп. Анан бирок айтып кетти да, мен баягы путешествияга чыкканга каршымын, андайды каалабайм деп. Бирок Адинай айым ошол нерсени каалап турса, саякат кылганды жакшы көрсө, көңүлүн карайсызбы кыздын? Жалгыз деле жиберерсизби деп койдум. Келинчеги болгондон кийин ишенич болуш керек да. Жиберем, если это стоит. Экөө бирок өлө бири-бирин эгер үйлөнүп кала турган болсочу, бири-бирин түшүнгөн парочкалар болот да, мындай уруш-суруш аз болуп, өлө сон болуп. Бардыгын бир чекке коюп алган, э? Биздин Адинай айым аябай саякаттаганды жактырат. Инстаграм баракчасынан байкап калгам. Анан негизи бул саякаттоо эң жакшы нерсе, аң сезимиң, акыл эсиң өсөт. Антип неме чектөө коем деп коркутуп албайсызбы, кызды качырып алам деп? Жиберем дебеди азыр. Анан Адинай бийкечтен сурагым келип турат, калыңыз канча болот деп. Таластан билеңиз? Ооба, таластам. Эми калың мынча деп точно бир сумманы айтпайбыз. Ал шартка жараша аны ата-энеңиз чечет да. Сураныч, мен Нурлан мырзага суроо берип кетейинчи.
постоянно бизге талапкерлер келгенде кыздар бул жакта туруп эле Нурлан мырза махырды, калыңды бүт сурайт да. Анан сизге бул кандай кызык? Жакшы суроо. Эми биздин кыздар да биякта чогуу жүргөн, ошолорго переживать этебиз да. Бактылуу болсун деп. Түгөйүн табып бактылуу болсун деп кызыгып ушундай суроону берем. Рахмат. Эми азыр баягы алдын ала тон бучпай туралы, Кудай буйрса убакыт көрсөтөт дегендей. Бирок бизге ушундай жакшы Кыргыздын дагы бир чыган мырзасы келиптир. Мен байкашымча баягы коо сүйлөгөнгө аракет кылбаган, кагаз коробогон, өзүнүн оюн түз, так мындай айткан мырза экен да. Ошон үчүн анча-мынча жооптору бизге мындай катуу сыяктуу угулуп аткан болушу мүмкүн. Бирок анын баардыгын Адинай өзү чечет, Кудай буйрса экөөңүздөр жакындан таанышкандан кийин. Анда сизден официалдуу жообуңузду угуп коелу. Ооба, сыйлаштык кылып азыр чайга чыгып келелик, анан эмки эфирде да жообун айтабыз да. Баракелде. Кудай куткусун, дагы бир бизде жакшы жаңылык болду. Биздин студиябызга кадам басып келген биздин Руслан мырзага Адинай айым таанышууга макулмун деген жооп берди. Демек экөөнү жакындан таанышууга студиядан узатып алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Аттокуров Азырет Али, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына номер 10 шайлоо округунан талапкермин. Мен Каракулжар районунун Алайкуу айыл аймагындагы Көө Таш айылында төрөлүп өстүм. Учурда мен 37 жаштамын. 3 жогорку билимдин ээсимин. Юрист, экономист жана мамлекеттик кызмат менен кадр саясаты боюнча адисмин. Окууну бүткөндөн баштап мамлекеттик кызматта иштеп келем. Жогорку Кеңеште фракцияда эксперт. Депутаттын консультанты катары иштеп, мыйзам кандай жараларын үйрөндүм. Акыркы 7 жылдан бери эсептөө палатасында эмгектенип, мамлекеттин ар бир тыйынын элдин кызыкчылыгына жумшалышы керек деген принципти карманып келдим. Бул кызматтарда иштеп жүрүп, эр жигит үчүн элдин ишениминен артык эч нерсе жок экенин түшүндүм. Эми топтогон билим тажрыйбама таянып, мындан ары да элге анын өкүлү катары кызмат кылууга бел байладым. Мен эл алдында жоопкерчиликти терең сезем. Жана шайлоочуларым биздин депутат деп сыймыктангыдай иштейм деп убада берем. Мен Аттокуров Азырет Али, бюллетендеги катар номерим 7. Сиздин ишенимиңизге татыктуу болууга даярмын. Урматтуу катышуучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда аябай сонун атыр жытка толоткан учуру, анткени менин колумда дагы бир гүл келди. Бул дагы алыскы жолдон, тоодон тоо ашып, зоодон зоо ашып келиптир биздин студиябызга. Кимге десеңиздер, биздин сулуу Гүлайымга. Азыр айтам кимден экенин. Аманатты жеткирдик. Гүлайымга болсо атайын Россия жергесиндеги сиздин жакын курбуларыңыздан экен. Сизди ошол долбоорго катышыңыз менен куттуктап, анан колдоо иретинде сизге гүлдестэ жиберишти. Күтөсүз болду, чынында аябай чоң рахмат. Бул өтө маанилүү, чынында ушундай поддержка болгон аябай сонун нерсе экен. Ошондуктан сиздерге чоң салам жана чоң рахмат. Аябай сонун экен, рахмат чоң. Ал эми азыр болсо биз ушул тилди өздөштүрүүгө, үйрөнүүгө кызыктар болгон биздин баардык көрүүчүлөрдү экранга жакыныраак келүүңүздөрдү сурайбыз. Анткени биздин ушул берүүнүн башында айткандай, да ушул менин колумда турган сертификатты кантип утуп алсаңыздар болот экенин мен шартын түшүндүрүп беремин. Биздин официалдуу расмий баракчабыз бар. Азыр эфир бүтөөрү менен да ушул жака 3 суроо берилет. 3 суроого туура жооп берген эң алгачкы жеңүүчү, ал эми дагы бир шарты болсо биздин НТС
YouTube каналына сөзсүз түрдө катталуу болушуңуз дагы шарт. Андыктан чамдаңыздар, мындай мүмкүнчүлүк болгону бир гана жолу болот. Шашылыңыздар. Албетте биз ушундай жаркыраган студияда, жаркыраган маанайда сиздер менен көрүшүп жатканыбызга сөзсүз түрдө НТС телеканалынын салымы эң чоң жана ошондой эле биздин демөөрчүлөрүбүздүн да өзүнүн орду бар деп толук түрдө айта алабыз. Анда кайрадан биз бүгүнкү берүүбүздүн демөөрчүсүнө кайрылып өтө турган болсок, ушул жылдын 6 октябрынан 31 декабрына чейин Демирбанк жаңы кардарлары үчүн супер акцияны баштайт. Мобилдик тиркеме аркылуу 0% менен онлайн кредит алууга болот. Арыз берүү процесси бир нече секундту алат. Ал эми каражаттар жактырылгандан кийин дароо картага түшөт. Ал үчүн Демирбанк тиркемесин жүктөп алып, катталыңыз. Кененирээк маалыматты Демирбанк сайтынан же 22 номер аркылуу билсеңиз болот. Лицензия бар жана бул мүмкүнчүлүк бир гана Демирбанктын кардарлары үчүн каралган. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченим өнөк ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Жана ошондой эле биздин ар дайымкы сезон башталгандан бери биз коштоп келаткан сөзсүз түрдө чемпион чайы жөнүндө дагы айтып өтпөсөк болбойт. Негизи эсиңиздерде барбы жокпу, менин курактуулардын эсинде болсо керек. Мен эс тапкандан баштап дүкөндөрдөн же болбосо ал кезде дүкөндөр аз болчу, базарлардан барганда сөзсүз түрдө ушул чемпион чайын көрчүмүн, үйүбүздө дагы көп колдончубуз. Андыктан дал ушул чемпион чайы биздин демөөрчү болгонубузга кубанычыбыз чексиз. Эгерде сиз дагы чайдын чыныгы сезем десеңиз, анда чемпион чайын сөзсүз түрдө алууну сунуштайбыз. Чайга убакыт келдиби? Демек, чемпиондун убакыты сизге. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпионду. Ар кандай эмоцияларга бай болгон жакшы эфир болду деп ойлойм. Эгерде сиздер да ойлосоңуздар бир белгилеп койбойсуздарбы? Биздин катышуучуларга койсоң, ушундай бат-бат талапкер келип турса, ушундай жакшы эфирлерди биздин катышуучулар да жакшы көрөт. Анткени ар бири өзүңүздөр билгендей, ушул жашоодогу эң негизги миссиямды татыктуу жубай болсом, же болбосо бир жакшы татыктуу үй бүлөнүн кожоюну болсом деген максаттардын артынып келип отурган учуру сиздердин демиңиздер, күчүңүздөр дагы сөзсүз түрдө биздин катышуучуларга ар дайым кубат берип турат дейли. Берүүнүн башында айткандай, биз Бердибек менен Альбинаны эмне болду экен дедик эле. Ошол суроо боюнча калып турсун, болгону эртеңкиге чейин гана, анткени убакыт учкан куш. Сиздер менен тилекке каршы бир күнгө коштошууга убакыт келип калды. Анда бардыгыңыздарды жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз. Кайрадан дал ушул жерде, дал ушундай маанайда көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо.